Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы регион телеканалы жана Пирамида телеканалынын көрүүчүлөрү. Баарыңыздарга терең салам айтабыз. Албетте биз эфирде отуруп келген коноктордун жанында ушундай жакшы маанай менен сиздерге биротоло ошо биздин коноктор менен чогуу биргеликте жакшы сонун маанай тартуулайлы деп турган чагыбыз. Биздин келген конокторубуз бар. Бүгүнкү элибизде 2020 жылдан баштап Кош жылдыз деп аталып баштаган Улукбек Райымбеков жана ошондой эле Сусар Жайлообек кызы бизде эфирде. Саламатсыздар, кош келипсиздер. Эми биздин көрөрмандар менен биринчи калың кенен коркпой калың элге учурашып алсаңыздар болот да. Андан кийин анан сөздү баштайбыз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Жана ошондой эле ушу Пирамида телеканалынын жамааты баарыңыздарга жүрөктөн чыккан жалындуу ысык салам. Мына сага баракелде. Сусар? Ассаламу алейкум, баарыңыздарга жалындуу ысык салам демекчимин. Жакшы. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр айткандай, негизи бул үй бүлөнүн түптөлгөнүнө канча жыл болгонун өзүм деле билбейм. Бирок 2020 жылдан баштап мен өзүм жакшы тааныйм. Ошондон баштап Кош жылдыздар деп атап калгам. Кош жылдыздар деген себебим буга чейин дагы көп үй бүлөлөр айтылып келген. Азыр деле айтылып аталып жүрүшөт. Бирок чыныгы Кош жылдыздар анткени бир таланттуу үй бүлө, мугалимдер деп айтсак болот, мөмөлүү дарак. Кадимки ырдоо жаатында сабак беришет. Азыр болсо эл арасында ушундай талантын көргөзүп, элибизге кызмат кылып жүргөн учурлары. Эми өзүңүздөрдөгү жаңылыктардан баштаңыздар эми, Улук. Бизде жаңылык ошо күркүрөгөн күз иштер болуп атат, Кудай буйрса. Анан кийин ушу тойлордо кызмат кылып жүрөбүз, кыздарды узатып атабыз, кудаларды тосуп атабыз дегендей. Анан чыгармачылык менен ушундай жаңы чыгармаларды кошуп репертуарларга. Эми ушундай көп чоң ийгиликтер болуп атат. Азыр негизи күзүндө чынында эле баягы куда тосуу, ошондой эле көп мындай нерселер пайда болуп калды. Мисалы үчүн мурда кыз узатуу деген башкача жаатында болчу. Кыз узатып атканда ыйлап, мындай дагы бир башкача кошок кошуп ушинтип узатчы. Анан азыр болсо силердин ушундай узатууңар менен кетип баратканда эле бир оптом ыйлатып коесуңар, элдин баарын тең. Ошо менен узатып коесуңар. Бирок негизги талап өзү заманга жараша ушундай болуш керек болчу да. Себеп дегенде азыркы 21-кылым деп коет го. 21-кылым убагында ушундай кызын узатып атканда да ушул кызым бактылуу болсо экен деп сүйүнүп, кубанып, жанакындай толтурган коноктордун баарын чакырып алып, батасын алып, анан ошол жакта силер дайыма кызматта болуп, мисалы үчүн алып барчу. Азыркы сөз менен айтканда баары тең тамада деген аябай хитке айланган. Бириңер тамада, бириңер ырчы жарчы. Эми ошол жөнүндө бир аз кеп салып бересиздерби же биринчи ырдап бересиздерби? Ошондон баштайлы да. Биринчи бир жакшы бир чыгарма аткаралы. Анан ким экениңерди элге көргөзүп алалы. Келиңиздер, эми ушу биздин атактуу жакшы оюнчу композиторлорубуз, ошолорго чоң терең ыраазычылык билдирем. Биздин ушундай шедевр жашынакай чыгармалар жаратып бизге берип кеткен экен. Азыр ошол чыгармалар менен той аштарыбыздын баары өтүп атат, жакшы концерттерибиз өтүп атат. Анан ушу Асанкалы Керимбаев агайыбыздын "Менде кыйык махабат" деген чыгармасынан баштайлы. Рұқсат болсо. Сүйүм турат жерден кели турганадай, мойнумдагы кайыр тулмарда, өкүрүккө сыймык болуп караймын, көп кыйналып жакшы бир үй кургандай, эй көп кыйналып жакшы бир үй кургандай. Сүйүм агат мел-мел деген суулардай, айбаттанып көлдө сүзгөн куулардай, таттуу сайрап эл жиретип сезимиди, таң алдында үн алышкан улардай, эй таң алдында үн алышкан улардай.
ырык кылган көдөмдө бүтүндү сенин гана аман жүргөн караны мен сен үчүн даң табырдайм сүйдүм ey мен сен үчүн даң табырдайм сүйдүм сенин гана аман жүргөн караны мен сен үчүн даң табырдайм сүйдүм ey мен сен үчүн даң табырдайм сүйдүм ey мен сен үчүн даң табырдайм сүйдүм. Баракелде. Мына урматтуу жалпы көрүүчүлөр, Улукбек деген ушундай, Улукбек Райымбеков деген ушундай таланттуу жигит. Өткөндө эле мага мисалы үчүн бир телефон чалуулар келди да. Сиздерди сурады. Ал жакта мисалы үчүн ушу Кочкор жергесинде той болот экен, бирок ушундай силер менен чогуу биргеликте кызматташып калат экенсиңер деп айтты. Мен ооба деп мойнум каяктан таап алганын билбейм, бирок эфир аркылуу көрсө билип калышар. Бизге чалган кишилер. Ошондо эме мындай деп айтышты. Менин да ошо үйлөнүп аткан балам ошол бала менен кыздай болсо, жакшы үй бүлө экен деп мындай ырымдап атабыз деди да. Анан үйлөнгөнүңүздөргө канча болгон өзү? Элдер ырымдап калганда. Үйлөнгөнүбүзгө Кудай буйрса 2014-жылы 22 октябрда тоюбуз болгон. Албетте ата-энебизге чоң ыраазычылык билдирем. Атын атаса куту сүйүнөт дейт. Баягы акан арттан суу агат деп элибиз илгери эле айткан экен да. Анан ошо баягы апам 3 теректин 3 кызы айтылуу. Ошону түптөгөн улуусу сулуусу дегенде Анапия Райымбекова деген инсан менин апам болот. Ошол мен музыкага айылдан Токтогулдан алып келип Абдырайып мектебине тапшыртып, анан ошол жерден агарып көрүп, андан кийин консерваторияны окуп, аспирантурасына чейин окуп, анан консерваториядан экөөбүз таанышып, жылдызыбыз келишип, нике кайып деп коет эмеспи. Анан ошентип эстрадный вокалда окучу, мен албетте баягы үйлөнмө аспаптар бөлүмүн бүткөм. Ошону бүт ошол жерден таанышып, анан кийин 2014-жылы баш кошуп, үйлөнгөнүбүзгө туура 9 жыл болду. Жаш үй бүлөбүз. Бирок жаш дейм десем уже 3 балабыз бар. Жакшы. Болсун, дагы көп балалуу болгула. Эми эптеп азыр 6-ны төрөп алсаң, 7-чиси бекер деп айтат го. Анан септегенде 7-ни төрөсө баатыр эне болуп калат экен. Дагы бала көп балалуу болгула. Элдер ырымдагандай эле бар экен анда. Бул эми 9 жыл деле жакшы жечкендик, Кудай буйрса. Дагы көп жыл жашагыла, бирге өмүр сүргүлө. Анан кайнененин ырларынан анда айтылуу Анапия Райымбекова эжебиздин келини. Сусара Жайлообек кызы. Кайнененин ырларынан билесизби? Ооба, сыйлашалы деген аябай эл сүйүп уккан бир сонун чыгармасы бар. Мага да аябай жагат. Ошол сыйлашалы деген ырды аткарып берели анда. Эме ушу апабыз кыз узатуу деген ырларды сонун чыгарат да. Биринчи 2 ыр чыгарды, анан бизге ошо батасын берип, өмүрүндө да батасын берип, анан апа ушундай тойго эме жарчылык өнөрдү да аркалап атам, аккордеон десем, анан батасын берип бизге кыз узатуурун жаз деп берген. Ошо кыз узатуу менен жана сиз айтпадыңызбы? Тойдо баарын жыргатып эле, анан кийин ыйлатып эле узатып ийесиңер деп. Бирок туура башында баягы кудалар келип, анан кийин баягы туугандар, бир туугандар түштөндүрүп, сүйлөшүп, баягы батасын берип атышат да. Бирок аягында болбой эле баягы көз жаш чыгып кетет экен. Себеби кыз бул үзүлгөндү улаган, үйдү баягы кут береке, анан кыз деген бул бирөөнүн бүлөсү болуп калат экен да. Конок экен үйдө. Ошон үчүн бул кызды узатыш кичине мындай башкача көрүнүш да. Келин алган башкача. Канча кызыңар бар? 2 кызыбыз. 2 кыз. Ал убакка ыйлаганга даярдана бергилесилер делемчи. Азыр бирөөнү кандай ыйлатсаңар деле. Ансыз келебиз, өзүбүз ыйлайбыз да. Ал туура. Ар бир кызды узатып атканда өзүбүз жүрөгүбүз ушундай эме болуп, мындай ыйлап эметип кетебиз да. Ата-энеси ыйлап атса, туугандары ыйлап атса, анан биздин да токтолбойт экен, көз жаш чыгып кетет экен. Бул эми чыгармачылык инсандардын жүрөгү таза болот деп коет. Биринчиден ак жүрөк, анан жумшак болот да. Анан ыйлаганга туура келет. Анда кайнененин ырынан бир ишенгил. Жакшы сыйлашалы деген.
Баракелде. Силерди көрүп алып эми бул жакта силер дайыма кол чаапканга көнүп калгансыздар да. Бизде бул жакта миллиондогон киши карап турат, анын баары тең кол чаап атат деп элестетип койсоңуздар болот да. Негизи кайнененин камырынан деп коет да. Анан сиздин да ырыңыз, үнүңүз аябай сонун экен. Анапия Райымбекова эжемдин жанында туруп ушуларды ырдап берип көрдүңүз беле? Болобу ушинтип ырдасам деп? Ырдап бергем. Андан сырткары биз дуэттерин ырдап жүрөбүз. Мына улуу экөөбүз обязательно биринчи эме апабызга барып угузабыз. Ошол биринчи ошолдун баягы мынтип ырдагыла, тинтип ырдагыла деген бир сабагын алып анан ырдап чыгабыз да көбүнчө. Бул ырды уккан өзү эме мен аябай жактырып эле келиңиз мен ырдайынчы десем, сразу эле сага отурат голосуңа деп берген. Ырдаганыңарды туруп эле мындай жакшы эле деп айтты. Негизи ал киши өтө профессионал. Филармонияда элибиздин эмгек сиңирген ырчысы. Жакшы баа берет. Жакшы баа берет. Анан сиз айткандай баягы тамадир өтөт, тойлордо жүрүп анан биринчи антрактта өзүм ырдайм да. Учурашып, кедимиз аны тааныштырып, анан ошентип ырдагада анан экинчи антрактта сусарды киргизем. Комуз менен, аккордеон менен киргизбейм. Анан башын жакшы эле мени мактап аткан болот. Элдин баары элечи. Ой, молодец, жакшы экен. Анан бир маалда сусар киргизип, анан сусар молодец болуп калды. Ушундай болуп турган өзү жакшы. Негизи үй бүлөдө эр шаркак деп коет да. Негизи чогуу ушундай жуурулушуп бир тармакта экөөңөрдүкү тең. Бул өтө жакшы. Экөөңөргө ушундай жол көрсөтүп, айткандай айылдан алып келип ушундай жанакы окууга тапшыртканы бул баардыгын тең апаңардын түптөп бергени да. Ошол жолго салып, апаңар ошол мектепке алып келбей койсо, окуу жайга экөөңөр таанышпай да калмаксыңар да. Улуктугу башка, бул жактадыр башка бир ырдап отурмак, бул жакта бир башка аккордеончу отурмак да. Эми улук мындай кылалы, дагы ырларыңыз болсо, ырдап көрүнүп алалы жалпы элибизге. Дагы ырыңыз барбы? Бар. Атайын ырдайм деп келдиңиздер да? Мүмкүн болсо. Репертуар кенен. Максат Кулуев деген агабыз бар. Ошо филармонияда эмгектенип жакшы оончу, оондор күчтүү. Анан могу теңим бар деген чыгармасы аябай жагат да. Ошол чыгарманы аткарып жүрөбүз. Ошону аткарып коелу. Ödündün jürek jarıldı, gütkünde 40 yıl ezili. Esuda kanday gebin var, teңирим ay koşkonu teңim var. Kapıstan kaldı gezigip, ehtagıra kanday gegin var. Tomoğum sıyrı bu çalbay, torgoy doyuyan bu zalbay. Hem senin ne degin var, çağılmadın, sozulup barı üzüldün, zorluğu ünlüy janırdı. Esuluda kanday gebin var, teңирим ay koşkonu teңim var. Kapıstan kaldı gezigip, ehtagıra kanday gegin var. Tomoğum sıyrı bu çalbay, torgoy doyuyan bu zalbay. Hem senem ne degin var,
алыстан қалды кезігіп, ықтағырағандай кегің бар. Толығым сыйрып ұша алмай, тор бойной ұян бұза алмай, дем сенің не дегің бар. Теңірмай қошқан теңің бар. Баракелди. Эми күнүгө тойдо азыр күздүн күркүрөгөн күз, Актөөнүн карды жарылып турган убакыт деп коет. Бул убакта түшүнүнөт биздин көрүүчүлөр деле, анткени азыр негизи ушу эстрада жааты болобу, фольклор жааты болобу, кайсыл болбосун, мисалы үчүн жада калса ошо ресторандарга тойго келгенде жандуу ырдааганга өтүп калышты да. Жандуу ырдабагандар болсо өзүңүздөр көрүп атасыздар, акырындан сыртка чыгып, же болбосо өзлөрүнөн өзлөрү уялып качып калган чагы. Силердин ушундай жандуу ырдап турганыңыздар мисалы үчүн азыр элди сүйүнтөт да биринчиден. Ошондуктан үйлөрдө көбүрөөк тойго барасыңарбы же ресторан, кафелер же элүү? Жок, үйлөргө көбүнчө. Акырдан комуз билет экесиңер деле ошо үйлөргө көбүнчө кызмат кылып, үйдөн кызып атабыз, үйдөн кула тозобуз дегендей. Кээ бирлер 60 жашын үйдөн беришет, тушоо тойлорду үйдөн беришет. Ошо үйдөн көбүнчө кылабыз да. Негизи үйгө барат экенсиздер да. Ресторанда эле жакшы атайын жар айтканга барып турасызбы негизи? Бар болот. Улук менен чыгып көбүнчө болот. Жар айтканда азыр мисалы үчүн аны деле жандуу ырдаганга өтө баштаптыр да. Ал жагынан кантип атасыңар? Комуз эмес, эми Ошо эстрада менен, эстраданы коштосун да. Ал жактан проблема жок. биздики Өзүгө аябай жеңил негизи ресторанга барганда аябай жеңил бизге эмнегедир. Себеби үйдө 12 саат кызмат кылсаң, ресторанда 6 саат ойноп, жыргап, ырдап кетебиз. Биздин жалпы көрүүчүлөр, сиздер өзүңүздөр деле байкап аамдап тургансыздар. Балким бул үй бүлөдө сиздердин ушундай жакшылыгыңыздарга кызмат кылып кеткендир. Сиздерди ошол теле аркылуу көрүп деле кантип байланышып, кантип таба алат дейм да. Же атайын сайт, Instagram, Facebook баракчаларында барсыздар да. Мисалы үчүн ким деп катталат, биздин көрүүчүлөргө айтып өтсөңүздөр. Улукбек Райымбеков деп Instagramда ачса эле, супсулуу болуп мен турам. Тургундар болуп. Ошого кире эле калса, ошол жакта биз кафеде, үйдө кызмат кылгандарыбыздын баарын киргизип, эмне иш кылабыз, репетиция кылып аткандарыбыз да бүт бар ошол жакта. Жакшы экен анда. Сиздерди оңой жолу менен деле таап алса болот экен, Эми үйдө кандай экен? Негизи аял кишиге кыйын болот деп айтат да. Мындай чогуу чыгармачылыкта жүргөндөн кийин бир жаатта аял киши баланы караш керек дейт. Аял киши көбүрөөк оңдонот. Биз болсо эртең менен туруп алып, бет оолду жууп алып эле тойго барып калабыз. Костюмду кийип алыпчы. Аял кишилерге оорураак болот дейт. Сизде кандай болуп атат? Же көнүп калдыңызбы? Көнүп баратам. Анын үстүнө балдар уже кичине чоңоюп, буюрса. Кандай десем, баягы басып, өзү тамак жегенге жарап калышты. Анан эң негизгиси өзүмдүн апама ыраазымын. Ошо ар дайым колдоп мени кой бара кой, ырдай кой деп ушинтип турат. Ошон үчүн ошо балдарымды көбүнчө апам менен калат үйдө. Тайнеси менен калат. Ошон үчүн мындай спокойно жүргөнүбүз ошол. А так мындай кээде кыйынчылык болот. Балдарды ташыш керек мектепке, тияка жетиш керек. Мен өзүм музыкальный школдо да иштейм, сабак берип. Бирок көнүп келатабыз. Бардык жактан жетиш керек экен. Туура. Аракет кылып атабыз. Бул абдан жакшы көрүнүш да. Ата-эненин ушундай убагында сиздерге ошо балдарды карашып турганы, алып силерге үй, жай, машина баарын алып берген ошол болот да. Алардын эң жакшы колдоосу болгону сиздерге ушул балдар деле карашып турса, силер калган өзүңөр кызмат кылып турасыңар. Өзүңөр элибизге кызмат кылалы деп жаралгансыздар. Кудай негизи ар кимге ар кандай талант берет да. Бирөө куруучу, бирөө ырчы, бирөө бийчи болот. Ошонун баардыгын тең өзүн көргөзүп жүрө албаса, мунун да өзүнчө бир сурагы болот да. Жана бизде кечирип койсун, бизди айтып атышпайбы, ырдаган туура эмес деп. Ал бул да болсо талант. Мунун да өзүнчө бир сурагы болот. Ошондуктан Кудай сиздерге ушундай үндү берип жаратканбы, ошондуктан элге чыгып ырдаш керек. Ошон үчүн комузуңуз менен дагы бир жолу ырдап бериңиз. Сталбек Бактыгулов агайыбыздын Сен дегенде деген бир чыгармасы бар, жакшы кабыл алып коңуздар ушуну.
Ай! Sen oylasam oylaganım oylagan. Sen oylamay koymaganım koymagan. Sen degende sekletimde biçimde. Sezimlerdim toy boy, sezimlerdim toy boy, sezimlerdim toy boğan, toy boğan. Sen degende kıyaldarım kıyalday. Kıynalamın kıyaldardı kıyalbay. Senden mağa жалғыз ғана сөз керек. Сендік мен деп шыбыр, сендік мен деп шыбыр, сендік мен деп шыбырып қой аянбай. Сенден маға жалғыз ғана сөз керек. Сендік мен деп шыбыр, сендік мен деп шыбыр, сендік мен деп шыбырап қой ұялмай. Баракелде. Сонун эми бул экөөңүздөргө албетте сөз тийбесин, көз тийбесин. Ушундай сонун үй бүлө экенсиздер. Биздин көрүүчүлөр деле көрүп алып, сүйүнүп, кубанып отурат болуш керек. Бир убакта дагы ушундай бизде кош жылдыздар чыкканда айтышат. Аябай сонун болуп келип, бирок кийин эмнегедир көз тийип кетти деп. Ошондуктан суук көздөн, суук сөздөн сактасын деп жараткандан суранып турушубуз керек да. Негизи улук тамадалыкты көбүрөөк аркалайсызбы же ырчылык? Кайсыл жагат жагат? Көп ырчылар азыр элүү кылып алышкан да. Мага абдан кызыктуу болуп атат да, могу жарчылык өнөр. Абдан кызыкчылык болуп атат. Себеби мына Кудайдын кулагы сүйүнсүн, Ишен Кулпарпиев деген аксакал бар го. Ошол аксакалдан 2 ай курс окугам. Анан башында көп нерсени түшүнбөй жүрүптүрмүн. Анан ошо барып курстан сабак алгандан кийин баягы ата журт, ага журт, кайын журт, каада салт, нарк насип бүт баары өз орду менен болуш керек дегенде, ошол эле биздин салттарыбыздын баары ошо тойлордо камтылган да. Анан ошондон өткөндөн кийин мага андан бетер аябай кызыктуу болуп баштады да. Себеби дегенде бул тойду деген баягы оңой эмес той бериш. Эми элестетиңиз, менин тетиги уулум азыр 8 жашта болсо, дагы ошону төрөлгөндөн баштап эле ошо тоюн ойлонуп баштайт экенсиң да. Келин алам деп. Мына ошол ошончо даярданып келип туруп, анан ошол тойго даярданат экенсиң да. Анан эми Кудайдын кулагы сүйүнсүн, ошо жарчылык өнөр мага абдан жаккан себеп турат да. Баягы көбүнчө анан ырчылык өнөр бул албетте ырчы бар. Эң негизгиси, эң негизгиси ырчы бар. Бир гана жакшы тамадабы, жарчы керек болуп калат экен да. Бул туура эле. Бул туура эле жүрүш, анткени деген баардыгы тең ошонун ичинде камтылган. Эстрада десе эстрада, аккордеон десе аккордеон, комуз десе комуз, алып баруучусу дагы, ырчысы да болгону бир бийчи жетишпей турган болуп калат. Албетте тамаша бул дагы. Эми негизи ушундай эле ийгиликтерди жарата бергиле. Бул сонун да. Анткени жана да башта белгилеп айттым го, бул өнөрдү көргөзбөсө болбойт элибизге депчи. Бул силер деген таланттуу үй бүлөнүн баласы, келинисиңер. Анан эжекемдин дагы кубанып кийин дагы жашоодо анапи эжем, "О, мына менин балам, менин келиним" деп сыймыктанып, сүйүнүп турган учур жакындап калды буюрса. Эми ошону дагы артка калтырбай, өзүңөр жапташтырып чарчап калбай, 12 саат үйдө тойдо болуп калабыз деп коркпой. Анда көрөк чакырган жерден калбай барыш керек тойлоргочу. Эми дагы ырыңыз болсо ырдаңыз улук. Эми дагы бирден ырдап бергиле. Эмне деген ырды ырдайсыз? Негизи жана айтып атпайсызбы? Асанкалы Керимбаев атабыздын, агабыздын ушундай ырлары деп. Ал ырлар азыр улам-улам кайрадан жаңырып,
канча деген бирдин таланттуу инсандар акча таап жүрөт да, ачык сөз менен айтканда. Анан бирок ошону бузбай, өз калыбында ырдасаңыздар, анда силер аябай жакшы мындай таланттуу инсан экениңерди ошол жактан дагы бир далилдеп бересиңер да. Азыр кайсыны ырдайсыз? Азыр жүрөк сыры деген жакшы чыгарма болот. Ошол Ишен Мухтар уулу деген жигит бар, кытайлык кыргыз, консерваторияда чогуу окуганбыз. Менден кийинки курста окуп композиторский бүткөндө ошонун жакшы чыгармасы азыр эл ичинде да дилдер аткарып жүрүшөт. Баары ошо биз жүрөк сыры деген чыгарма Баракелде, улук, үнүңө береке. Оон чыгарасың ба? Аккан арыктан согат дейт. Оондорубуз чыгып атат буюрса. Чыгып атат. Анан жакшы баягы иштеп үстүнөн эметип турган элге чыгаралы. Кудай буюрса. Даярдап атат. Атайын даярдап туруппу? Туура эле. Таптап туура эле. Бирок бир ырды кайра ырчылардын бир адаты бар да. Жагып калды деп туруп убагында чыгарып ийбесе жакпай баштайт, бир күн ырдай берипчи. Андай жагы дагы бар да. Эми Сара келе кой. Дагы бирден ырдап, эмне деген ырдап бересиз? Асанкалы Керимбаевдин дагы бир жакшы негизи сонун чыгармалары бар. Бул улук экөөбүз тең жакшы көрөбүз да. Баарыбыз тең жакшы көрөбүз негизи. Ырлары көп бизде экен. Анан репертуарыбызда ошо көбүнчө ошондой болуп кетип атат да. Анын ушинтип ырдап эле, мисалы жаштык кез, мендей махаббат, сендей мага, жанагындай жазым келчи. Ушундай сон жазым келчи, ал эми Жолдошбек Мажановго берки мазы сен ырдайсың ошону. Ырдап калсаң ама Асанкалы кээ бирөө айтат, ошол кишинин ырларын ырдап жүргөн сага рахмат деп. Ушундай ошону прям тим эле өзүндөй кылып аткарат десем аябай ыраазы болушат да. Ошол ырларды өкөлөп мындай кандай дуэт кылып аткарып атасыңарбы? Же дуэт кылып чыгарып койсо болобу?
мындай жаңыдан иштеп, башкачараак кылып иштеп. Башкачараак кылып иштеп чыгарып койсо болот, Кудай буйрса. Анан азырынча мындай чертип эле берип туруп атам, анан кийинчерээк мындай дуэт кылып. Кошулуп кетесиңер, акырында дагы жакындап келаткан экенсиңер. Ой, баракелди, бар болгула. Ушундай кош жылдыздар эч убакта колуңар бири-бириңерден үзүлбөсүн, оорубагыла, тең карыгыла деп коет. Негизи аял күйөөсү бири-бирине ишениш керек да, жашоодочу. Негизи айтат го бир жолу ушундай аялы басып келет эле, дөңдөн ылдый тоголонуп кетип эле бир бакка жабышып калат да. Бакка жабышып калып эле күйөөсүн издеп кыйкыра берет. Күйөөсү болсо өйдө жакта дейт, угулбайт. Анан, о Кудай, ушу эптеп мени сактап калсаң, күйөөмө да ишенет элем, сага да ишенет элем, мени эптеп бир сактап кал десе эле бир мындай бир булуттардын арасынан болгон сыяктуу бир үн чыгат дейт. Чын эле мындай ишенип жүрөсүңбү десе, ооба, анда кой бер алды, кой бер десе, кой элестет, мен кой берип, мен жиндүү болуп өлөйүнбү такачып деп айтат дейт. Ошондо кимге, өзүнө да, күйөөсүнө да, Кудайга да ишенбей калат. Анан андай бири-бириңиздерге ишенип турганыңыздар жакшы. Мындай жалпы биздин көрүүчүлөргө кайрылып, жакшы каалоо тилеңер, жакшы сөзүңөр жаштын тилегин берет деп коет го. Ошондой кайрылып айтып койсоңор болот. Эми эмне дейсем, ушу ар дайым эле агарып аткан таң болсун, дасторкон толон нан болсун дейли. Элибиз эсен болсун, журтубуз аман болсун. Ушу баарыбыздын көргөн күнүбүз ушундай ар бир күнү ушу тойдогудай майрам, шаң болсун деп айтмакчымын. Элибизде тынчтык болсун жана ошондой эле тетиги азыр дүйнөбүздө кандай эмне деген гана жаман нерселер болуп атат. Ошонун баарын Кудайым өзү колдоруна коюп, баарына дуа кылып, тынчтык эле жашоодо жашай берели. Анан кийин ушу кыргыз элиме айтарым ушу чоң ыраазычылык билдирем. Кудайым буйрса желегибизди желбиретип, дүйнөсүндө дүңгүрөтүп, ошондой эр азаматтар чыкса экен дейм кыргыз элинде. Ушу Кудай буйрса мына Кыргызда эмне алтын десе алтын бар, суу десе суу бар, тоо десе тоо бар,
иши кылып эл десе элибиз кандай кең пейилдүү, кыргыздын сыйынан айланса болот, сыйынан тегеренсе болот, кыргыздын пейилинен тегеренсе болот, биздин калпагыбыз кандай ала тоодой болуп элден айырмаланып турабыз. Бери эле жагы дегенде 1000 жылдык тарыхыбыз бар. Руханий байлыгыбыз болгон убагында дүйнөнү дөңгөлөткөн Манас эпосубуз бар дегенде. Ошон үчүн биз уюткулуу элбиз, уюткулуу журтпуз. Элим аман болсун, эл ичинде ушундай татынакай таланттар ошон биздей эр азаматтар аман болсун, өнөр адамдары, ушу өнөр адамдар бар. Абдан жашоо кызыктуу экен. Себеби дегенде илгери жоокерчилик заманда ошо теги бир убакта согуш болуп атканда баягы акчалардын баарын бөлүштүрүп атат дейт. Баягычы военный аскер тарабынан анча кетти, мындай бүт анан бир маалда эле баягы улуу киши суреттейт, маданиятка акча бөлүндү деп. Десе тиякта аскерлердин баары маданият кайдагы маданият? Ой, биз деген биякта согуш болуп өлгөн атса кайдагы маданият десе, акылдуу, акылман киши айтат экен, биз маданиятыбыз болбосо биз эмнеге согушуп атабыз деп. Ошон үчүн баягы маданият бул улуттун жүзү, ушу өнөрлүү адамдар, таланттуу адамдар көбүрөөк чыкса экен деген жакшы ниеттен. Баракелде. Мына ушундай кыйын жигиттер бар. Эмнеде мен ушул тынччылык болсун тилегенибиз ошол азыр. Анын ичинде ар бир үй бүлөгө тынччылык каалайм. Ар бир үй бүлө ошол бактылуу болсо экен, балдарыбыз бактылуу болсо экен, ошо балдарыбыз жакшы жашоодо жашаса экен, келечеги кең болсо экен, ушу балдарыбыздын өнүгүп өсөлү, мамлекетибиз өнүксүн, өссүн. Ушул ар бир адам өзүн өнүктүрүп, өзүнүн алдыга жылдырса, мамлекетибиз дагы өсөт деп ойлойм. Балдарыбыз дагы жакшы тарбия алат бизди көрүп деп ойлойм. Ошон үчүн баарыңыздарга тынччылык каалайм, ден соолук каалайм, өнүгүп өсөлү баарыбыз. Чоң рахмат. Айтканыңыздар келсин, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бизде үй бүлөлүк кандай деп айтам, баягы кош жылдыздар. Үй бүлө чыгармачылык үй бүлө бүгүн эфирде болду. Улукбек Райымбеков, ошондой эле Сусар Жайлообек кызы болду. Ишиңиздерге ийгилик, жашооңуздарга жакшылык болсун. Эфирге келип туруңуздар, көрүп алдыңыздар. Алып баруучу мен Нурмат Абыкеев болдум. Экрандын алдында телефон номерлери жазылып турат. WhatsApp номери 0551 36 51 15 деген номерге кайрылсаңыздар, бизге чаласыздар. Эфирге каалоочулар болсо келип чыгып турсаңыздар болот. Көрүшкөнгө чейин баарыңыздарга амандык тилейбиз.